Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз-Тажик чегарасына зым тартуу иштери кандай жүрүүдө? Кыргыз-Тажик чегарасына зым тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Баткен облусундагы өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык, чекти тосуу Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан чектешкен жердеги Стелладан башталган. Ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышты. Иш-чарада чегара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев, жергиликтүү жетекчилер да болду. Чегараны тосуу үчүн шаарча курулуп, атайын техника алынып келинген. Алдыда биринчи этаптагы Кыргыз-Тажик чегарасынын 420 чакырымына зым тартылат. Иштерди жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган деп айтылат маалыматта. Буга чейин депутат Камила Талиева парламентте чегарага зым тор тартыла баштаганын айткан эле. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жалал Абадта 870 ипотекалык батир май майрамдарынан кийин берилет. Жалал Абад облусунда май майрамдарынан кийин 870тен ашык ипотекалык үй жарандарга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компанияда өткөн жыйында президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев буга чейин түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу турак жай алуу үчүн арыздарды берүү мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу милдети коюлганын эске салды. Учурда бул МИКтин порталы аркылуу жүргүзүлүүдө. Туманбаев ишти тездетүүнү талап кылган. Техникалык иштер аяктады. Жакын арада жарандар түндүк тиркемеси аркылуу тез жана ыңгайлуу түрдө арыз бере алышат, деди кызмат ишканасынын директору Урматбек Камбаров. Ал эми Туманбаев бардык процесстер жарандар үчүн ачык жана түшүнүктүү болушу керектигин белгилеген. Султанбай Айжигитов жубайы менен УКМКга чакырылды. Жакында БШК депутаттык мандатынан ажыраткан Султанбай Айжигитов УКМКга суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу ал 29 апрелде Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видеодо билдирди. Анда саясатчынын үйүнө УКМКнын кызматкери келип, жубайы экөөнү тергөөгө чакырганын көрүүгө болот. Тасмада өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган адам Султанбай Айжигитовдун жубайынын жогорку кеңешин депутаттын жардамчысы кызматына орноштурууга байланыштуу Кылмыш кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш тергелип жатканын, анын алкагында Айжигитов жана жубайы көрсөтмө бериши керектигин билдирген. УКМКнын кызматкерлери делген адам Султанбай Айжигитовду күбө катары чакырып жатканын да кошумчалаган. Азырынча УКМК бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Кыргыз-Тажик чегарасынын демаркациялоо айрым жерлерде танкага каршы аңдар казылат. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын айрым тилкелеринде танкаларга каршы аңдар казылат турганын УКМКнын чегара кызматы билдирди. Баткен облусунда мамлекеттик чегаранын инженердик жабдуу боюнча иштердин активдүү фазасы башталды. Баштапкы чекит Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чегараларынын кесилишиндеги Стелла болду. Чегара кызматынын жетекчиси Абдикарим Алимбаев ведомство чегараны өнүктүрүү иштерин өз мөөнөтүндө бүтүрүү үчүн баардык күч аракетин жумшай турганын айтты. Тарыхый окуяга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн режимде көз салган. Иштин башталышын министрлер кабинетинин атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев жана президенттин Баткен облусу боюнча өкүлү Айбек Шаменов көзөмөлдөшкөн. Чегара тилкесинде талаа лагери түзүлүп, окуя болгон жерге атайын техника жеткилгени белгиленди. Биринчи этапта 420 чакырым жерге ар кандай типтеги тосмолорду орнотуу пландаштырылууда. 1-майдан баштап аларча жаратылыш паркына электромобилдер гана кире алат. 1-майдан баштап аларча жаратылыш паркына электромобилдер гана кире алаарын президенттин иш башкармалыгынан кабарлашты. Алар ичиндеги жүргүнчүнүн санына карабастан 800 сомдон төлөшөт. Бензин, газ жана дизель менен жүргөн көлүктөр киргизилбейт. Аларды көзөмөл өткөрүү жайынын жанындагы автоунаа токтотуучу жерге калтырса болот. Эс алуучулар QR код аркылуу кирүү билетинин акчасын төлөйт деп айтылат маалыматта. Келгендерди парктын ичинде электроунаалар негизги маршруттар
станцияларга жана эс ала турган жерлерге акысыз ташый турганын билдиришти. Өлкөдө жыл башынан бери 3000ге жакын жер титирөө катталды. Кыргызстандын аймагында 2025 жылдын 3 айына карата статистикалык маалымат боюнча 2000ден 3000ге чейин жер титирөө катталган. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун окумуштуу катчысы Жибек Калыкова биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында жылына өлкөдө 9500дөн 12000ге чейин жер титирөө катталып турат. Бул жылына кайталанып туруучу көрүнүш. Негизи катуу силкинүү болсо, мисалы 7 же 8 балдык жер титирөө болгондон кийин артынан ошол жерде энергия тарап кайталанып афтершок жер титирөөлөр болот. Бирок баштапкы 8 балдан ашпайт. Афтершок негизи жер титирөөдөн кийин пайда болгон бир катар алсыз жер титирөөлөр болуп, ошонун бардыгы сейсмологиялык станциялар тарабынан аныкталат. Негизи силкинүүдөн кийин энергия азайып отуруп, ошол жерде жер титирөө токтойт. Жер титирөө чек аралык аймак менен чектелбегендиктен коңшу өлкөлөрдүн сейсмикалык станциялары менен маалымат алмашуу, иштешүү бизде дайыма болуп турат, деди Жибек Калыкова. Бишкектеги Панфилов паркы 3 айга ачылмай болду. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев ишкерлердин кайрылуусунан кийин майым айрамдарына карата Панфилов атындагы паркты ачууну тапшырды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Кала башчысы Кыргызстандын базарлар, соода жана кызмат көрсөтүүлөр ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев жана бизнес коомчулугу менен жолугушкан. Парктын администрациясына да 3 ай иштөөгө уруксат берилди. Бирок шарттарды түзүү менен объекттин аймагындагы бардык аттракциондор талапка ылайык келтирилип, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык нормалар сакталышы зарыл деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, буга чейин эс алуучулар аттракциондон кулаган 2 учур катталган. Катуу жаракат алган кыздын окуясынан кийин парк ишин токтоткон болчу. 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгы окуя боюнча керектүү өчүлөр үчүнчү коркунуч түзүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары ошол жерде иштеген 24 жаштагы оператор кармалганын кабарлаган. Кийин ал үй камагына чыгарылган. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Тükөстене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Максат Асаналиевке Юсисан генерал-майор атайынамы ыйгарылды. Максат Асаналиевке Юсисан генерал-майор атайынамы ыйгарылды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка Садыр Жопаров кол койгон. Максат Асаналиев былтыр июнда Кыргызстандын башкы прокурору болуп тайындалган. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасын бразилиялык Адис машыктырат. 23 жашка чейинки кыргыз футболчуларын бразилиялык Адис машыктырмай болду. Бул тууралуу футбол биримдигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык машыктыруучу Кыргызстандын U23 олимпиадалык курамасын окутат. UEFA Pro лицензиясы бар бразилиялык Адис Эдмар Ласерда кезинде бразилиялык Индепендиенте, Паулиста жана Интернационал клубтарында ойногон. Ал 2003 жылы Украинага көчүп, Таврия клубу менен келишим түзгөн. Андан кийин карьерасын Металлист, Днепр сыяктуу украиналык клубтарда уланткан. 2024 жылы Казакстандык Тобол клубунда машыктыруучунун жардамчысы болуп эмгектенген деп айтылат маалыматта. Машыктыруучу кураманы сентябрда өтө турган Азия кубогунун тандап алуу оюндарына даярдай турганы кошумчаланды.
Кызыл Кыя шаарында 10 автобус сатып алынып, каттамга чыкты. Бул тууралуу Баткен облусундагы өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык аталган транспорттор Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу $740 миң лизингке алынган. Анын 20 миллион сому республикалык бюджеттен Баткенди өнүктүрүү үчүн бөлүнгөн 500 миң сомдун эсебинен алынды. Жапониянын технологиясы менен жасалып Өзбекстанда куралган автобустарда бардык шарт бар деп айтылат маалыматта. Шаардык мэрия 2023 жылда аталган фонддун көмөгү менен 10 автобус 2 таштанды ташуучуна алганы кошумчаланган. Кыргызстандагы эң узун тоннель Жалал Абадта курула баштады. Жалал Абадта Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун маанилүү объектилеринин курулуш иштери башталды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Кытай менен Өзбекстан элчиликтеринин, үч өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, темир жолду кура турган компаниянын өкүлдөрү катышкан. Тоннелдин жалпы узундугу 12 чакырымды түзөт, ал Жалал Абадтын Сузак районунан башталып, Тогуз-Тороо районунан бүтөт. Узундугу ушундай эле болгон дагы 2 ири тоннелдин курулушу Нарын жана Жалал Абад облустарында пландалган деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Кыргызстандан темир жолдун 300 чакырым өтөт. Инвестициянын жалпы көлөмү $4,7 миллиард бааланууда. 3 өлкөдө 46 көпүрө жана 27 тоннель курулмакчы. Темир жолдун курулушуна өткөн жылдын 27 декабрында расмий старт берилген. Ички иштер министрлиги Бишкекте 18,9 миллион сомдук баңгизатты сатууга аракет кылган. Бишкекте ири өлчөмдө баңгизат сатууга шектелген киши кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 22 апрелде милицияга жаран ири өлчөмдө баңгизат сатып жүргөнү боюнча маалымат түшкөн. Иш козголуп 27 жаштагы АИ аттуу шектүү каралган. Тинтүү учурунда пакеттерге оролгон 160 даана баңгизат таңгагы табылган. Жалпы салмагы 6,7 кг болуп, 18,9 миллион сомго бааланган. Шектүү көрсөтмөсүндө баңгизаттарды телеграм аркылуу алып, жашуун жерлерге катып алуу үчүн акча алып турганын айткан, деди УКМК. Колго түшкөн киши камакка алынып тергөө улантылууда.